Саламатсыздарбы? 4-чү сабагыбыз онлайн тест-бат сайтында түзүлгөн тестке окуучулар кантип жооп беришет? Окуучулар тестке жөнөтүлгөн ссылка аркылуу киришет. Ссылка менен киргенде окуучулардан төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Бул жерден ушундай болуп жүктөлөт. Демек тестке жалпы 20 мүнөт убакыт берилген. Бир аз төмөн түшсө, тестти тапшыруунун эрежелери деп турат. Бул жерде ошол эрежени окуп чыгышат. Андан кийин өзүңөр жөнүндө маалыматтарды жазгыла дейт. Бул жерде аты жөнү деген жерге аты жөнүн жазышат. Андан кийин аймактын аталышы деген жерден аймакты тандашат. Мектептин аталышын жазышат. Жынысы деген жерди басканда мына жынысын тандашат. Андан кийин окуган классын жазышат. Бул жерде тестте жалпысынан 13 суроо берилген. Бул жерде ошондой да эскертүү берилип турат. Бул жерде тестте иштеп аткан учурда артка кайтуу деген баскычты баспагыла, ошондой эле жаңы вкладка ачууга аракет жасабагыла деп. Тесттин суроолоруну баштоо үчүн бул жерден далее баскычын басышат. Далее баскычын басканда биринчи натуралдык сандар жөнүндө айтып бергиле. Бул жерде 15.000 символго чейин жазышат. Демек окуучу өзүнүн оюн кеңири түрдө ушул жерге текст түрүндө жазышат. Бул жерде тесттин суроосуна киргенден баштап убакыт эсептеле баштайт. Ушул убакыт бүткөнгө чейин суроолорго жооп бериш керек. Окуучу тест менен иштеп жаткан учурда завершит баскычын баспаш керек. Эгерде завершит баскычын баса турган болсо, анда тестти аяктап башка суроолор бааланбай 0 бойдон бааланып калышы мүмкүн. Ошондуктан кийинки суроолорго өтүү үчүн бир гана далее баскычын басыш керек. Бул жерге окуучу өзүнүн оюн ушундай кеңири түрүндө жазат дагы, далее баскычын басат. Басканда кийинки суроо чыгат. Мына антонимдерди тапкыла дейт. Жумшак деген сөздүн антоними катуу. Бул 3-чү катар номерде турат. Демек окуучу бул жерди басып 3-тү тандайт. Андан кийин ак деген сөздүн антоними кара. Кара деген сөз 2-чиде турат. Бул жерди басып 2-ни тандайт. Кийинки жылуу деген сөз муздак деп турат. Бул жерден 1-ди тандайт. Андан кийин далее деген баскычты басканда кийинки суроого өтөт. Сөздөрдү ирети менен жайгаштыргыла дейт. Бул жерде биринчи кайсы сөз келиш керек? Биринчи билими деген сөз келиш керек. Бул жерди басып 1-ди тандайбыз. Андан кийин экинчи миңди билими күчтүү деген сөз келиш керек. Экинчи 2-ни тандайбыз. Мына 2-ге чыкты. Андан кийин 3-чү миңди деген сөз келиш керек. Бул жерден 3-тү тандайбыз. 4-чү ошондо чыгат деген сөз. Ушундай кылып иреттегенден кийин далее баскычын басканда кийинки суроого өтөт. Сандарды жазуу үчүн колдонулуучу белгилер. Окуучу бул жерге текст түрүндө жообун жазат. Андан кийин далее баскычын басабыз. Басканда маселени чыгаргыла дейт. Окуучу маселени дептерине чыгарып, сүрөткө тартып, бул жака жүктөйт. Жүктөө үчүн выберите файл баскычын басат. Баскандан кийин бул жактан маселенин чыгарылышын, сүрөткө тартып алган чыгарылышын жүктөө керек. Ушул сүрөттү тандап турайын мен азыр. Открыть деген баскычты басат. Басканда мына өзүнүн чыгарган маселеси жүктөлөт. Андан кийин далее баскычын басабыз. Бул жерде эсептегиле деп турат. Окуучу ушул туюнтманын маанисин сан түрүндө бул жака жазат. 16 деп жазды. Андан кийин далее баскычын басып кийинки суроого өтөбүз. Эгерде жооптордо ушундай 4 бурчтуктар турса, анда бир канча варианттары туура деп эсептелет. 2 варианты туура болушу мүмкүн, 3 варианты туура болушу мүмкүн, же бардык жооптор туура болушу мүмкүн. Бул жерде туура варианттар ушул экөө.
экөөнү белгиледик. Андан кийин дале эң кичине натуралдык санды атагыла. Бул жерде бир гана варианты туура болгон тест. Бул жерден туура вариантты белгилейбиз. Дале баскычын басабыз. Далилдөөнү талап кылган сүйлөм. Бул жерге биз өзүбүз жазышыбыз керек. Далилдөөнү талап кылган сүйлөм эмне деп аталат? Бул жерге окуучу теорема деп жоопту өзү жазат. Андан кийин дале баскычын басып кийинки суроого өтөт. Кийинки суроого өткөндө далилдөөнү талап кылбаган сүйлөм. Бул жерди басканда бир канча варианттар чыгат. Туура вариантты тандайт. Андан кийин дале баскычын басып кийинки суроого өтөт. Билим берүү мекемесинин аталышындагы калтырылган тамгаларды тапкыла дейт. Бул жерде мына калтырылган тамгалар турат. Ушул биринчи ушул жерди бассак, мына бир канча тамгаларды сунуштап атат бизге. Бул жерден Е, андан кийин бул жерди басабыз Т, бул жерди басабыз П. Мына тамгаларды койду. Дале баскычын басабыз. Эми Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү кайсы жылы кабыл алынган? Окуучу туура жоопту көрсөтүү үчүн бул көзөнөкчөнү жылдырат. Мына азыр ушул көзөнөкчөнү жылдырып дале баскычын басат. Азыр интернет бир аз жай иштеген үчүн жылбай атат. Дале баскычын басабыз. Кийинкиси Пифагордун теоремасын айтып бериле дейт. Окуучу суроого жооп берерден алдын бул видеону көрсө болот. Ал үчүн ушул жерди басабыз. Басканда видео көрсөтүлө баштайт. Видеону көрүп бүткөндөн кийин суроого жооп берсе болот. Суроого голосовой түрүндө жооп берет. Голосовой түрүндө жооп берүү үчүн бул жерден запись баскычын басат. Запись баскычын басканда мына окуучунун үнү запись боло баштайт. Пифагордун теоремасы жөнүндө толук айтып бергенден кийин стоп баскычын басып коет. Басканда мына окуучунун голосу сакталат. Андан кийин дале баскычын басып басканда акыркы суроого келгенде дале баскычын басканда ушундай завершить прохождение теста деп чыгат. Бул жерден да деген баскычты басабыз. Да деген баскычты басканда окуучунун жыйынтыгы чыгат. Окуучунун жыйынтыгы бул жерде азыр 62%-тү көрсөтүп турат. Баасы 4. Бул жерде максималдык балл 20 упай экен. 20 упайдан окуучу 13 упайды топтоп атат. Бул жакта сертификаты дагы берилип атат. Мына аты жөнүнө эмне деп жазган болсо автоматтык түрдө бул жерге аты жөнү жазылат. Бул жерде дагы туура жооп берген суроолордун саны 13, проценттик көрсөткүч 61,9, баасы 4. Бул жерде тапшырган датасы турат. Бул жыйынтык акыркы жыйынтык эмес, анткени окуучу жоопторуну өзү жазган же өзү айтып берген же өзү жүктөгөн суроолор бар. Ал суроолорду мугалим ручной текшерип чыгыш керек. Мугалим ручной текшерип чыккандан кийин окуучунун жыйынтыгы өзгөрөт. Мугалим окуучунун ишин кантип текшерет? Ал кийинки сабакта көрсөтүлөт. Анда эмесе кийинки сабактан мугалим окуучулардын ишин кантип текшерет, жыйынтыгын кантип чыгарат, ошол боюнча болот.